Жолдоштун уктусуна сержант Уланлы сиздин буйругуңуз менен келди. Сапка тур. Жарайт. Давай, Адам. Да. 23 февраль атамекендик коргоочулар күнү. Беговат чегара заставасында кызмат өтөп жаткандар бүгүн дагы көчүрмөн кызматта. 20-27 аскер бөлүгүнүн Беговат чегара заставасы Өзбекстан Республикасы менен болгон мамлекет чегараны кайтарат. Чегараны кайтарууда өздүк курам толугу менен мамлекет чегараны кайтып түнгүсүн, күндүзгүсүн чегара тилкесинин ысыгына, күндүн суугуна карабастан кайтарууда. Мамлекет чегараны кайтарууда өздүк курамга курал-жарактын бардыгы менен камсыздалган, кийим-кечектер менен толук камсыздалган, жатакана бардыгы шарт, аябай жакшы. Аталган заставага ар башка аймактардан жоокерлердин келгенине 5 айдын жүзү болду. Жоокерлер бир күндүк тартибинде дене көнүгүүлөрүн жасап, сабактар боюнча практикалык машыгуулардан өтүшөт. Ош областынын Кара Суу районунун Кара Суу аскер комиссариатынан чакырылганмын 2020 жылы. Мен ушул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегарасын коргоо үчүн кызмат өтөш үчүн келдим. Кудай буйруса, жакшы кызмат өтөп, ата-энемдин жүзүн жерге каратпай. Жигиттин намысы, жигиттин милдети экен. Милдетти аткаруу үчүн келдим. Ар бир жигит келиш керек, экенге кызмат кылыш керек. Ушу досторума, туугандарыма, ата-энеме бардыгына 23 февраль атамекен коргоо күнү менен чын дилимден куттуктайм. Беговат чегара заставасы Өзбекстан менен чектеш аймакты коргоп келет. Ал 2008 жылга чейин көзөмөл өткөрүү посту катары ачылып иштеп келсе, 2014 жылдан бери Беговат чегара заставасы катары ишин улантууда. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.